Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу Мухаммед Калдышекевич. Мен сунуш катары эле айтып кетем. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул илдетти пандемия деп жарыялоо менен дүйнөлүк коомчулук алсыз экендигин айтып отурат. Албетте анын алдында алдын ала түзүлгөн штаб өкмөт тарабынан Алтынай Сейитбековна баштаган Алмаз Муканович Кененбаев өкмөт бир топ аракеттерин кылды. Бул жерде биз баарыбыз өкмөттү бүгүн күнөөлөштөн алыс болушубуз керек. Анга мен кошулуп кетем. Азыркы эң негизги маселелердин бири бул азык-түлүк коопсуздугу. Азык-түлүк коопсуздугу бул маанилүү, ошол эле белгиленген, өкмөт белгилеген продукциялар боюнча. Кытайдан башталган илдет ал жерде жоюлду. Биз алардан мүмкүн болсо, Мухаммед Калдышекевич, мед персоналды тартканга аракет кылсак керек. Алар тажрыйбасы бир топ болуп калды бул боюнчачы. Консультация береби, келип кандайдыр бир врачтарга тренинг өтөбү, аралашып жүрөбү, мына ушул жагына мен ойлойм көп пайдасы тиймек. Андан ири ишкерлер, кайрымдуулук фонддор, жалпы журт ушул саламаттык сактоо коопсуздугуна колдоо көрсөтүүбүз албетте зарыл. Амына сырттагы консульство, элчиликтер дагы болгон аракеттерин кылып атат. Ошол жерде кыргыз жарандары кырдаалдын кесепетинен калып кеткен жарандарга дагы колдоо көрсөтүп жатат. Бизден эмне жардам керек болсо, айтыш керек. Анан категорияга бөлүп карап атабыз. Мен акыркы суроом, үй карантини эффекти кандай? 10 секунд. Стационардык кандай эффект берип жатат? Ошол Алтынай Сейитбековна, сиздин баамыңызда. Биринчи категорияга кирген карантин болгон, милдеттүү түрдө карантинде эки сыра анализдер алынат. Албетте алар болсо ал жерде чектөөлөр бар, эч жака чыкпай, ал жерде көзөмөлдө, ошол именно коркунучтуу инкубациялык жанагындай периодта көзөмөлдө турушат. Үй карантини дагы ошондой эле, бирок үйдө ошол адамдын өзүнүн жана самоизоляция кылганга шарты болсо, ал болсо үй карантининде барып, ал жерде да чектөөлөр бар. Мисалы үчүн мурун 3 категория болчу, азыр 2 эле категория. Ошол үй карантинге кеткен адамдагы передвиженияга чектөөлөрү бар. Мындай жанагы эл чогулган жерге, же кайсы бир жерге барганга болбойт. Ал болсо үйүндө 14 күн ошол жерде жатыш керек. Ага биздин дарыгерлер барып, анын болсо жанагы эмесин, ден соолугун карап турат. Же кайсы бир учурда өзү дагы чалып айтып туруш керек. Мына мен бүгүн мисалы үчүн температурам көтөрүлүп атат да. Бирок эч мындай ошол моментте больницага өзү барбаш керек. Ошондой шарттар, Мирлан Сагбекович, ал жерге ар бирөөсүнө памятка берилет. Ал жерде жазылат, ошол карантиндин шарттары, эмнени кылса болот, болбойт. Жоопкерчилик жөнүндө дагы биз айтып атабыз. 150 берене менен кодекс о нарушениях, 2 берене бар кылмыш кодексинде бар ошол бүгүнкү кырдаалга байланыштуу. Анан эми айрым кишилер балким ошол карантинди сактабай, башкаларга коркунуч алып келсе, албетте жоопкерчиликке тартылыш керек. Рахмат, Мухаммед Калдышекевич, мыйзамдарды өзгөртүү сунуштап жатасыз, албетте ал убакытты талап кылат. Анга карабастан ыкчам чечимдерди кабыл алып кете берсе, мен ойлойм, эч ким кандай тоскоолдук жок сиз тараптанчы. Рахмат.